Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен 2022-жылдан баштап аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүүгө багытталган социалдык келишим программасы ишке ашырылып келет. Быйыл социалдык жардамдын өлчөмү 100 000 сомдон 150 000 сомго чейин көбөйтүлдү. Быйыл бул каражатты 13 334 адам алат. Республикалык бюджеттен бул үчүн 2 миллиард сом каралды. 3 жылдан бери социалдык келишим долбоорунун алкагында дээрлик 35 000ден ашык үй бүлөгө 100 000 сомдон кайтарымсыз жардам берилген. Анын жалпы суммасы 3,3 миллиард сомду түздү. Келишимге ылайык ишин баштаган үй бүлөлөрдүн 73%дан ашыгы айыл чарба багытында бизнес программаларды ишке ашырган. Долбоордун алкагында 43 000ге жакын кошумча жумуш орундар түзүлгөн. Жалпысынан долбоор 190 000ден ашык адамдын жашоо шартын жакшыртууга көмөк көрсөткөн. Ошондой эле социалдык келишим долбоорунун катышкандарга 200 000 сом өлчөмүндө 3 жылдык мөөнөткө пайсыз насыялар бериле баштады. Бүгүнкү күнгө чейин 105 үй бүлө пайсыз насыя алды. Быйыл пайсыз насыя менен 1000 катышуучуну колдоо пландалган. Нурмат Сапарбаев 3 баласына жөлөк пул алчу. Өткөн жылы 100 000 сом алып, үйүнүн короосуна чакан күнөскана курган. Эрте жазда бадраңдын уругун сээп, учурда түшүмүн алууда. Эми сатка чыгарат. Айына мамлекеттен берилген 3600 сомду күтүп олтурбай, киреше табууну максат кылат. Сос контрактка катышып, 100 000 сом алган. Жарымына теплица курдук. Жарымына коз алганбыз. Бүгүнкү күндө жаңыдан бышырайын деп атат. Анан эме марттын аяктарында жазкы кылып туруп, эме базарга отургузганбыз. Буюрса түшүмүн жаңыдан берип баштап атат. Капельный менен сугарабыз. Жеңил экен, көп эле жакшы чоң жардам болуп атыр капельный менен сугарган. Андан кийин биогумус бергенбиз. Өзүбүз да биогумуска кызыгып, анан сөл жылан өстүрүп 1 тоннага жакын биогумус сепкенбиз. Анан кийин эч кандай химикат колдонбойбуз. Себеби дегенде химикат бир аз зыян болуп, балдарым жейт да. Жылдан бери мамлекет тарабынан берилген социалдык келишим жарандарды жакшы жашоого үгүттөдү. Анткени ай сайын жөлөк пул күтүп отурбай, бул жарандар күнүмдүк кирешесин арттырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бир аптадан соң бул күнөскананын ээси мол киреше алам деп турган чагы. Анткени бадыраң өстүрүп, сатка чыгуу алдында турат. Ал эми Илгиз Мусаев Көкөй айылында унаа оңдоп каражат табат. Жөлөк пулдан баш тарткан каарманыбыз 100 000 сомго унаа оңдоо үчүн атайын керектүү жабдыктарды сатып алган. Жумушу жакшы жүргөндөн улам иниси жардам берет. Үйдө олтуруп кирешесин арттырып жаткан Илгиз ага келечекте бул жайды кеңейтүүнү максат кылат. 68 где-то 70-тин тегерегинде да ушундай бала алган. Анан майда чүйдө мисалы үчүн ондай болгарка керектүү нерселер ошо 100 000ден бир аз ашыра алгам. Ага чейин өзүмдө да инструменттер бар. Мисалы үчүн сварочный аппараттан да бирөө запас алып койгом. 100 000дин ичине арылган ошо өзүмө керектүү инструмент 3 инструмент алган. Эми дагы керектүү нерселер бар. Бирок азыр шүгүр азыр багы башталышы болуп атыр да. Бир жыл болсо дагы келечекте баа чоңойткум келет да. Ошо чоңойтконго себепки азыр мынакей иштеп аткан машиналар булар очередь менен иштелип берет алдын өрөбүз. Бу жерде азыр мен өзүм анан үкөм иштейбиз. Жардамчым үкөм. Меники жумушумдун атын айтканда костоправный малярщик болуп калат, покрасчик болуп. Бир немеде кошулган. Болгон баа урунган машина мисалы үчүн урунган деталь ондайларды урунган детальдарды калыбына келтирип жаңыртып берем да. Анан керектүү нерселерди баа мындай эски машиналар келет, ондайлар. Мисалы үчүн ол чоң машинанын, грузовой машинаныңки бампер жасап атат. Ал эми социалдык келишим аркылуу ары челек алып, андан бал алам деген каармандар да бар. Айрымдары дыйканчылык кылса, кээ бирлери ишкерчилик менен алек.
Жөлөк пулду негизи мен 2 балам алчым. Чоң балам 16 жаштан өтүп кеткенден кийин бир эле балам алып калгам. Анан 1200 сом бир айда алчыбыз. Ага караганда бул жерден мен бир күн коюп бир күнү 4000-5000 сомдон пайда көрөм. Челекке жумшадык, ящиктерин бияктан эле ошо байкебизден алдык. Анан семьяларын бүт жалбаттан алдырдык, заказ кылып тозуп алдык. Ошо анан азыр ошо бул эме семьялары жакшы экен, готовый келет экен, шырлы иштеп башташат экен. Быйыл кечирээк алып калып, былтыр кечирээк алып калып, эчтеке эме кылган эмеспиз, эми буюрса быйыл биринчи качка кылат экенбиз да, буюрса. Кең кол айыл өкмөтүндөгү жөлөк пулдан баш тартып 100 000 сом алган үй бүлөлөр ар дайым социалдык кызматкерлердин көзөмөлүндө. Анткени 3 жыл аларга мониторинг жүргүзүлүп турат. Жалпысынан кең кол айыл өкмөтүндө 98 соцконтракт алуучулар бар жалпысынан. Анан бул клубника, малина тиккендерибиздики иштери жакшы болуп атат. Арасында бал челектерибиз да бар. Сварка алып иштеткендерибиз да бар. Жөлөк пулдан баш тарткан жарандардын саны жыл санап арбып барат. Анткени өз алдынча ишкерлик кылып, кошумча киреше табуу аракетин көргөндөр көп. Бул жердеги 3 кийим тиккен машиналарды Гүлмира Турганбаева мамлекеттен 100 000 сом алып сатып алган. Үйдө балдарын карап эле кийим тигип киреше табуунун аракетинде. Мен 3 балага пособие алчым. 2023-жылы ушу соцконтракт долбоор менен мага 100 000 сом акчалай берилди. Ошол акчага мен 3 машинка алып, азыр ушу иштеп, крой алып иштеп атам. Ушундай юбкаларды тигем. Анан балдарым каралуу, окууларына жөнөтөм. Жакшы сонун мүмкүнчүлүк болду. Мындай ала алмак эмесмин. Азыр Кудайга шүгүр жакшы иштеп атам, жумуш болуп атат. Жумасына 4 000, 5 000 сомдон чыгып турат. Алып турам өзүм. Ошо 3 машинкам бар. Бул оверлок, анан 2 прямой строчкаларым бар. Бул жерге окантовка, сборка, майда чүйдөлөр салам. Бул жерге өзүм строчкаларды тигип отурам. Бул Кулпунай талаасы 50 сотук жердеги кулпунайлар бышып, түшүмү сатыкта. Күн ара бул кулпунайларды терүү үчүн айылдагы балдар акы алышат. Бир челеги 50 сомдон терилген кулпунайлардын түшүмү коңшу Жамбыл облусуна сатыкка чыгат. 5 балама пособие алчым. Былтыр алгам 100 000. Былтыр 60 сотикке тиктик. Клубника көчөтүн сатып алып Белорусиядан келген. Клубника Черный принц. 100 000 алып ишкерлик кылдык элек, жакшы Кудайга шүгүр. Ай сайын 6 000 күтпөй эле ушу ишкерлик кылган жакшы да. Буларга витаминдерин беребиз, өзүнүн витаминдери бар, ошолорду берип, отоп чабабыз, сугарабыз убагында. Жумасына 3 жолу теребиз. Азыр килограммы 100төн башталган, азыр 80 болуп калды. Жамбылга алып кеткендер алып кетет. 5 баласына жөлөк пул алган Нур кыз дыйканчылык кылууну максат кылган. Анткени айына 6 000 сомду күтүп олтурбай, аракет кылып жакшы каражат табууда. Социалдык келишим негизи жөлөк пул алган жарандарды ишкерчилик кылууга, мол киреше табууга үндөөдө. Анткени күн санап жөлөк пул күткөндөр эми күн ара каражат табууда. Айрымдары мээнеттенип, ийгилик жараткандыктан аларды мамлекетте колдоп, пайсыз 200 000 сомдон каражатта берген. Социалдык контракт алгандардын ичинен баягы биздин министрлик тарабынан дагы пайсыз кредиттер берилип атат, 200 000 сомго чейин. Биздин башкармалыктан 2 жараныбыз пайсыз кредит алып өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Алардын бирөө Талас районунан болсо, бирөө Талас шаарынан. 2022-жылы Талас райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы аркылуу 50 жаран социалдык контракттын негизинде келишим түшүп социалдык жардам алса, 23-жылы алардын саны 220-га жетти. Ал эми 24-жылы 752 жаран, 24-жылы 482 жаран алып, жалпы 752 жаран социалдык контракт алышып, өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатышат. Изденип ийгилик жараткандар 2022-жылдан бери көбөйдү. Эми быйыл социалдык келишим 100 000 сомдон 150 000 сомго көбөйтүлдү. Учурда бул каражатты алуу үчүн жарандарга түшүндүрүү жана окутуу иштери жүрүүдө.
Бегайма Сымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас облусу.